Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, барыңыздарга кечки Баткенден салам айтабыз. Кайрадан түз эфирде биз бүгүнкү чыгарылышыбызды баштамакчыбыз. Барыңыздарга assalamu алейкум деп кетели. Ардактуу көрөрмандар, биз менен бирге болуңуздар, буюрса, мынакей кайрадан көгүлтүр экрандан түз эфирде бүгүн сонун сиздерге жакшы бир маанайды көтөрө турган, бир жакшы кечиңиздерди баягы көңүлдүү улай турган атмосфера тартуулай деп турган чагыбыз. Барыңыздар биз менен бирге болуңуздар, ардактуу көрөрмандар. Баткен телеканалы менен буюрса саат 9:10 чейин туура түз эфирде өткөрүрбөй, башка каналга которбой Баткен телеканалы менен бирге болуңуздар. Аты жөнүм Расул Акматов, буюрса сиздердин кызматыңыздарда болом. Ал эми бүгүн студияда мен өзүм жалгыз эмесмин, адаттагыдай эле салтка айланган эле бүгүн студиябыздын коногу бар. Анда ким деп турган болсоңуздар, тааныштыра кетейин. Студиябыздын бүгүнкү куттуу коногу атайын мынакей бүгүн сиздерге ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдын урматына ушул берүүбүздү дагы арнасак болот. Анткени мынакей 30 жылда биз кайрадан ушул эгемендүүлүктү алганыбызга туура ушундай 30 жыл болуп, өзгөчө шаң менен майрамды өткөрүп алдык. Дал ушул эми майрамдын уландысы бүгүн биздин кечки Баткен көрсөтүүсүндө болмокчу, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн бизде студиябызда өзүңүздөр көрүп тургандай эле обончу жана аткаруучу, маданияттын мыктысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамажан Козубаев бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келдиңиз студиябызга. Кош келдик. Кечки маанайларыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Алгач эле ушул сиздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат, рахмат. Кандай болду анан маанайлар? Маанай жакшы эми, баягы сыйлык биздики, сыймык сиздики дегендей. Албетте кече 31 декабрь күнү өзүң көрдүң, Борбордук аянтта бир эмес 2-3 жолу ушул биздин Мамажан Козубаев баягы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алды деп кайра жарыялап баягы алып баруучулар эме кылганда өзүнчө бир толкунданат экенсиң. Анан миңдеген элдин алдында жарыя кылган, ол өзүнчө башкача эме берет экен. Анан эми ушул эң негизгиси мен ушул Баткен областык Апазянаков атындагы музыкалык драма театрында ушул өмүрүмдү маданиятка, искусствого арнап, ошол жерде бирге иштеп, бирге жүргөн менин коллективим, мен ушул маданият министрлигине көптөп колдошуп, сунуш жөнөткөн эле. Албетте ошол биздин сунушубузду биринчиден ошо биздин маданият министри Кайрат Иманалиев кол коюп, ал киши ошол президентке жөнөткөн экен. 30 жылга карата ошо өзүнүн жарлыгын айтып, ошол көптөгөн бир эле мен эмес, мага окшош 30 жылдап, 40 жылдап иштеген маданиятка өмүрүн арнаган менин коллегаларым, ушул бирөөсү эмгек сиңирген деген наам алса, бирөөсү эл артисти болушту, көбү ушул маданияттын ишмери болушту. Кыскасы көп адамдарга ушундай сыйлыктар тапшырылып турат. Ошонун катарында мына Баткен областынан бир гана ушул мага эме кылыптыр. Бул дагы өзүнчө бир кубаныч. Өзүңүз айткандай эле, албетте сыйлык сиздики, сыймык биздики дегендей, дагы бир кут болсун. Ардактуу көрөрман, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле, буюрса Мамажан Козубаев агайыбыз менен туптуура жарым саат аралыгында сиздерге сонун маанайлар тартуулайбыз. Суроолор жаралган болсо, анда сөзсүз түрдө экран түбүндө турган биздин номерлерге байланышып коюңуздар. 0223 03 03 66 WhatsApp номерибизден билдирүү калтырыңыздар. Эгерде оригиналдуу бир кайталангыс жакшы агайыбыздын баягы ушул наам алыш менен куттуктап дагы бир өзгөчө ыр сабында суроолор жиберген болсоңуз, анда биздин демөөрчүлөрдөн сөз түрдө байге утуп алышыңыз мүмкүн. Бул байге не деп турган болсоңуздар, албетте таттуулар жана ошондой эле балдарыңыздар үчүн сонун мынакей мондой болгон футболка, шорталар. Булар биздин албетте демөөрчүлөрүбүз Эркатай дүкөнүнөн жана ошондой эле Кыргызстан дүкөнүнөн жалпы биздин көрөрмандарга сунушталат жана ошондой эле арналат. Жолу оңой эле 0223 03 03 66 телефон номеринен WhatsApp'тан билдирүү калтырыңыз. Аягында сөз түрдө бир жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Анда даяр болгон болсоңуздар,
жазып баштаңыздар, биз болсо улантып берелим. Алгач бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен башталалы дагы, анан дагы маегибизди уланта берсек. Рахмат. Анда эми бүгүн ушул көп жерде айтып калышат. Мен ушул обончу болуп, ырчы болуп, ушул маданият тармагында мен ушул Мамажан Козубаев кылган менин визитный карточкам бул Айта бар арманымды деген чыгармам. Ушул чыгармамды бүгүн кечки Баткен берүүсүнөн Тартылайлы анда. Анда автордун чыгармасында. Sapar alıp ün salıp kerben getir tanıştay toktoy kalıp kökmenen bulut köçöp sağıntıp turağıma şıngırı kongurum oğulat kulağıma şıngırı kongurum sırdaşıma bak bulur ırdasam uylap barar okşop dursam solur hayat kotağana dairada yakandı şamalda şaşkandı ah bulut tapmadı ay tavar arman cımındap yıldız köktü Çılgada jatsam körüp apap bulut ötsün koşulup ketkim kelep hırsız çeksiz alam har bolup kalganın gör örçeğe uşularıma tar bolup kalganın gör sırdaşıma bak ırdasam uylap barar ün okşop dursam hayat kotağana dairada şamalda şaşkan ah bulut appak ay tavar arman kabarlap koyson kana ünümdü uğar bolsun sazı jogır çınmına sağınıp kütkön bolsam ak bulut aytıp barar arman ırçısı jok kerbender kaytıp barar arman ırçısı jok sırdaşıma bak ırdasam uylap barar okşop dursam solur ayet kotağana
айтабар арман. Ай, баракелді. Баракелді, чоң рахмат. Чоң рахмат, сонун чыгарма болду. Ушул эми чыгармаңыздын, визиттик өзүңүз айткандай чыгармаңыздын бир тарыхына кайтып келсек, кандайча жаралып калды эле? Бул өзү 96-97 жылдары ушул биздин Баткенде жазуучу акабыз Мырзапар Русын Рисадондор деген китеп жазган. Ошол китептин ичинде ошол Токтогул ырчы, баягы илгери бизде уламыш бар. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деп. Ошол Токтогул ырчынын өмүр баян жөнүндө, ошол жөнүндө бир уламыш эме тарыхый бир эме жазган экен. Анан ошол Мырзапар аганын ошол китебин окуп отуруп, ошол жерден анан жанакы Токтогул ырчынын ошол зынданда жатып жазган ырларынан баягы тексттерине чейин мындай эме кылып китепке түшүргөн экен. Кийин мен анан ошо Мырзапар Үсен агайым мен бүгүнкү күнгө чейин мен ал кишилерди өтө сыйлайм, урматтайм, устаз катары өтө чоң баалайм. Баткенде ал кишилер биздин Баткендин баягы энциклопедиясы, Баткендин тарыхын, деги эле кыргыз тарыхын ал кишилерден сурасаң жөн эле баягы төгүп салат да. Биз алындай кишилерди бүгүнкү күндө сактап калышыбыз керек. Керек болсо алындай кишилерди биз баягы ошо сүйлөтүп, бүгүнкү күндө ошол айтып келген баягы баяндарын алып калышыбыз керек дегендей. Анан ошондо мен ошол Мырзапар ака менен ошол Токтогул ырчы жөнүндө бир сырдашып, ким болгон, ошол өмүр баянын сурап, ал көрсө бир ошол баягы илгери баягы биздин баягы шелковый дорога деп коет го могу. Ушул эмеде атасы соодагер болгон экен. Бул жагы Самарканд, ал жагы Кытай, ошол биздин жибек жолунда эме болуп жүрүп, ошол баласын алып жүрүп, ошол ар жерде барганда ырдап, ушул бүгүнкү жашоодогудай эле элдин көңүлүн көтөрүп жүргөндө ошол бир баягы бул өзү 14-кылымга таандык баягы Амир Темир деп ошол мезгилде хан эме ушундай жазышкан да эми. Ак мырза деген сулууду сүйүп калган экен. Анан хан дагы ушул жактырып калган, анан ошол билип калып анан эмени Токтогул ырчыны зынданга таштап коет да. Ошондо ошо зынданда жатып, баягы бир зынданда эми бир эле тешик көрүнөт да баягы. Ал жерден асман көрүнөт, анан булут өтөт. Ошол ак булуттар аркылуу ошол ак мырза деген сулууга өзүнүн кабарын, ошол ак булуттар аркылуу тууган элине, жерине ошол салам айткан бир эмелери бар экен. Анан ошол Токтогул ырчы жөнүндө көп эмелерди мага айткандан кийин менде ушундай бир обондор пайда болуп, анан буга чейин ак булут жөнүндө көп обондор жазгам да. Анан барыбir Мырзапар ага ошол монтип жаздым ака, муну угуп көрүңчү, буну угуп көрүңчү деп, анан акыры келип ушул азыркы ырга такалганбыз да. Анан мен буларды ушул аранжировкалатып, кийин бир Ошто обончулардын конкурсуна барып ырдасам, биздин ушул легендарлуу Кыз Бырак тобунун жетекчиси Гүлшайыр эжебиз Садыбакасова ошол жюрилер тобунда отурган экен. Анан ушул эки ырымды жактырып, Айтабар арманымды, анан жана 9 жаш, ортобуз айырмалар 9 жаш деген ырды Мамажан ушул сен ырларыңды мен ушул Кыз Бырактын репертуарына алып калайын деп, ошону алып калып, бул ырларды бирөөсүн Айжамал Кабылова ырдап чыкты, бирөөсүн Кенже Дүйшөй ырдап чыгып, анан ошондон бери ушул ырдалып келатат. Анан өзүм да ушул баягы элдин журттун арасында ырдап коем ушул ошондой да. Негизинен канча обонуңуз бар? Эми обон
өтө эле көп. Кээ бир оңдор мындай жаралат экен, жүрөккө жакын жаралган ырлар калып калып атат. Кээ бир оңдор мындай көп ырдабаганыма унутулуп калып эле эме болуп калат. 100дөн ашуун оон бар. Анын ичинде балдар темасында мына 5-6 жылдан бери ушул биздин өзүн Баткен шаарындагы Владимир Селин атындагы орто мектебинде музыка мугалими болуп, анан ушул анча-мынча балдарга баягы китептен ырлар өзүмө жакпай калат да мындай балдар туурасында. Анан ушул балдар туурасында ыр жазган акындардын ырларынан ошол өзүм оон чыгара коюп, ошентип отуруп балдар жөнүндө ырларым дагы аябай көбөйүп кетти. Бир 20га жакын ырларым бар. Кыскасы аябай эле көп. Бизде азыр SMS билдирүүлөр келип атат. Азыр бизде 849 абонентте мындай деп жазыптыр. Ыр сабында жазган экен. Арманыңды айта бар деп, булуттарга таптаза, сенин айгүл ырың менен Баткен бүгүн башкача дейт. Ырларыңды жакшы көрөм, ар кимге ырдап күйдүрөм. Шашпай тургун агатайым, акыры бир күн сүйдүрөм. Сыйлыгыңыз кут болсун, Гүлмира Кызылкая дейт. Демек сиздин ушул ырларыңыздан ушундай ыр куплет жасаган экен 849 абоненте. Чоң рахмат. Сизге дагы бир ыраазычылык айтабыз. Мамажан Козубаев, сыйлыгыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз таза болуп, өнүгүүңүз мындан дагы бийиктерге жете берсин. Аллахым колдоп жүрсүн. Ырдатын көп деген билдирүүнү 800 абоненте калтырган экен. Кутман кечиңиздер менен дейт. Гүл кармап колдоруманы ырдап бериңизчи деп 100 абонент суранган экен. Сөзсүз түрдө алдыда ырдатабыз, көп ырдатабыз. Сиздер дагы ушинтип SMS билдирүүлөрдү токтотпой жаза бериңиздер, ардактуу көрөрман. 0223 03 03 66 WhatsApp номери иштеп атат. Эгерде эфирибиздин соңунда жакшы билдирүүгө бизден белегибиз бар, ардактуу көрөрман. Анда келиңиз дагы кийинки чыгармага өтөлү. Ырдатың деген SMS билдирүүлөр көп келип атат. Рахмат. Биз эми бай эфирдин башында айтканда бүгүн кыска кылабыз. Рахмат. Расул, мындай да сенин адресиңе жакшы сөздөр, жакшы каалоолор, арноолор эме болсо кандай жакшы. Мен өзүмдү бүгүн бактылуу сезип отурам. Кереме ошол суроолор боюнча акыры сени сүйдүрөм деген чыгармамды ырдабасам болбойт окшойт. Сөзсүз түрдө азыр бизди көрүп аткан көрөрмандар бар. Ошолордун ичинен дагы мен үй бүлөм дагы көрүп атат. Ушул чыгарманы сөзсүз түрдө ырдаткын деп мен эфирдин башында мага дагы айтып жүрөт экен. Ошондуктан мына суранычтар орундатат десем жаңылышпайм. Ильяскан досума, аяшыма арнайым жана ошондой эле жалпы көрөрмандар мени ушул сыйлап, урматтап, куттукташып, SMS жазган жалпы баткендиктерге арнайым кабыл алып калыңыздар. Акыры сени сүйдүрөм. Кеттик анда. Kança jıl күттүм өзүңдү, кай жакта жүргүң көрүнбөй. Kança жыл түштүм артымдан, кай берен кууган менденде. Kança жыл түштүм артымдан, кай берен кууган менденде. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай оғын тигізем, азапқа түртігейсен да, ақыр сені сүйдім. Жаңылбай саған қалдым, жазатпай оғын тигізем, азапқа түртігейсен да, ақыр сені сүйдім. Akır seni sürüyor. Askası büyük toğ olsan, akkarın bolon gelmegen.
жалбыртап күйген от болсын, жалын болом өчпөгөн. Жалбыртап күйген от болсын, жалын болом өчпөгөн. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай олун тийгизем. Азапқа түртейсің да, ақыр сен сүйдірем. Жаңылбай саған қалдым, жазатпай оғын тигізем. Азапқа түртейсің да, ақыр сен сүйдірем. Ақыр сен Ағыны қатты су болсын, алдына түшкөн таш болом. Сездірбей өткөн құрақта, сен үшін қайра жаш болом. Сездірбей өткөн құрақта, сен үшін қайра жаш болом. Жаңылбай саға қалдым, жазатпай оғын тигізем. Азапқа түртінесің да, ақыр сен сүйдірем. Жаңылбай саған қалдым, жазатпай оғын тигізем. Азапқа түртінесің да, ақыр сені сүйдірем. Ақыр сені сүйдірем. Бары бір сені сүйдірем. Бары бир сизди ырдатам болду бул жагы. Чоң рахмат. Мынакей сураныштарды орындаттык. Эми өзгөчө суроолор дагы жаралатат. Бул жерде куттуктоолор келип атат. Мамажан сыйлыгың куттуу болсун, чармачылыгың мындан ары да өркүндөй берсин. Буюрса сен дагы дейт. Саламат Садыкова жана Аппаз Жайнаковдой эл артисти бол деп 797 абоненти калтырган экен. Рахмат. Ассаламу алейкум, Баткен телеканалы ишиңерге ийгилик. Ар дайым түз эфирде булбул үнүңөр өчпөсүн дейт. Агай сыйлыгыңыз кут болсун. Ар убак Кудай колдоп жашылыктары сиз тарапка жылмая берсин. Кыргыз элибизге кызмат кыла бериңиз. Расул сага дагы чоң рахмат, ишиңе ийгилик деген эсмес билдирүү калтырган экен. Ыраазычылык айтабыз. Мамажан Козубаевдин мамлекеттик сыйлыгы кут болсун. Ар дайым элге кызмат кылып жүрө берсин. Чармачылык жолунда чоң ийгиликтер каалайм. Айдаркен Сурайлы Мадалиев Кубатбек мүмкүн болсо улгайган курак жөнүндө ырлары бар бекен. Рахмат деген билдирүүнү калтырган экен. Сөз түрдө азыр дагы сиздерге айта кетебиз. Саламатсызбы дейт, мекен жөнүндө ырдап бериңизчи деп 898 абоненти калтырган экен. Саламатсыздарбы, Мамажан Козубаев, сизге ден соолук, ишиңизге чоң ийгилик, ырларыңыз өтө жакшы, чоң жигит сизге дагы ийгилик, аман болуңуздар. Бужун айылынан жаш ырчылардан жакшы ырдайсыз. Бужун айылынан деген экен, жаш ырчылардан караганда жакшы ырдайсыз деген экен, 684 абоненти. Рахмат. Саламатсыздарбы, алган сыйлыгыңыз кут болсун. Бул эфир азыркыбы 31 декабрь деп айттыңыз, же ошол декабрдагыбы дейт. Жок, биздин эфирибиз ардактуу 520 абоненти түз эфир. Биз ошол эми 31 август 30 жылдык мааракенин урматына деп атам, майрамдык чыгарылышка эми биздин эфирге туш келбегендиктен биз ошонун урматына дагы өткөрүп атабыз деп айттым. Бул түз эфир, ишенбесеңиздер азыр экран түбүндө биздин номерлерибиз турат. Ошол номерге жазсаңыздар, мына окуп атабыз сиздердин эсмес билдирүүңүздөрдү. Эми айтсаңыз агай, мына эми негизи ушул маданият тармагында канча жылдан бери эмгектенип келе жатасыз? Маданият тармагында уже 40 жыл болуп калды. Анан негизи баягы маданият тармагында иштеп, маданияттын мыктысын алыш дагы өтө кыйын да. Андан кийин мына эл эмгек сиңирген артист деген наамды алдыңыз. Бул сиз үчүн кандай бир күттүңүз беле же бир күтүүсүз сыйлык болду сиз үчүн? Эми мен сахнада 25 жыл деп концерт бергенимде, ошолунда мага министерстводон анда Садык Шернияз министр эле ошонун эмеси менен маданият мыктысын алгам. Мага көп жыл болуп кетти. Бизде тепкич бар да. Ушул маданият мыктысын алыш керек. Жанагындай
президенттин ардак грамотасын алыш керек. Ошол тепкич менен барат да эмегечи. Ошол тепкичтер менен эле келетам эми баягы сыйлыктарды эме кылып. Анан кезек баягы эмгек сиңирген артистке келип калган экен. Анан мен ушул театрдагы менин жамаатым сунушташып, өзү бизе быйыл билесиң жазында салттуу музыка деп чоң фестиваль болбоду эле. Ошондо министрибиз Кайрат Иманалиев өзү келип, анан мен ушул сахнага чыгып, баягы ак булуттардасам, ошондо могул киши ушул кетпей турсунчу, ошо мен ошол кишиде бир ишим бар деген экен. Анан баары издеп калды. Анан каяктасыз министр издеп атат деп. Анан ошол бүт коллектив менен бирге чогуу болуп, ошол жерде биздин ошол салттуу музыка фестивалын өткөргөнүбүзгө өтө министрибиз ыраазычылыгын айтып, жетекчиликке ыраазычылык айтып, коллективге ыраазычылык айтып, ошонун ичинде анан менин ушул обондорумду бүгүнкү күндө баягы Кыргызстандагы жакшы ырчылар, жылдыздар ырдап жүргөнүн уккан экен. Ошого баарына баягы ынанып, ыраазы болуп, мен ушул керек болсо бийликтен пайдаланып болсо деле быйыл силердин театрга дагы бир эмгек сиңирген наамды алып берейин. Мен ушул кишиге, Мамажан Бабаевичке ушул эмгек сиңиргенди мен эме кылам деп сөз берген экен. Сөз берип кетти эле. Кудайга шүгүр, мына сөзүнө турду. Мына буюрса, кече өзүңөр билгендей, президенттик аппаратка сунуштаган экен. Ошол көптөгөн искусствого өмүрүн арнаган инсандардын катарында мага дагы ушул ыйгарып калды. Демек шаардан сиз эле эмгек сиңирген алдыңыз го ошондо? Президенттин указы чыкты да. Шаардан, анан ушул Баткен областы боюнча бир гана мага эме кылды да. Сонун жакшы. Жакшы жаңылык, мынакей ардактуу көрөрман. Буюрса эми баягы солдаттын эңсегени бул баягы генерал болуш эмес, ал эми ырчыныкы да ушул эл артисти эми. Буюрса эми алда бир тепиш калыптыр эми эл артист деген. Кудай кааласа, ушинтип өзүңүз айткандай эле элиге жакшы бир чыгармаларды жаратып жүрөрүңүз. Анан мен байкашымча, өзүңүз айткандай эле ушул билишимче, менин билишимче, сиздин экинчи чыгармаңызда ушул Айжамал Кабылова ырдап жүрөт да. Азыркы эле акыры сени сүйдүрөм, анан Акыры сени сүйдүрөм, булуттар, ак булут деген. Айта бар арманымды деген чыгарма. Негизи эле мындай уруксат менен алып ырдап атабы же? Ооба, уруксат менен алат. Азыр эми жаш жанагы сиң айттымбы, башында айттымбы, ошол айта бар арманымды, анан 9 жаш дегендеримди Гүлшара Садыбакасова ошол мен кыздарымдын репертуарына киргизип коеюн, ошо сен уруксат берсең ырдап жүрсүн деп уруксат алган. Ал биринчиси, анан экинчиси ошол Айжамал жанагы Гүлнара Калдарова экөө баягы 8-мартта Баткенге концерт коюп келип, анан биздин баягы Улукбай Мерва карындашымдын студиясында чай үстүндө жолугушуп калдык эле. Анан мен ушундай жаңырларымды баягы уктурдум аларга. Уктурсам анан Айжамал, ой, ушул айта бар, акыры сени сүйдүрөм деген ырыңызды мен ырдап чыгам. Айдат мага бербесеңиз болбойт деп анан уруксат сурап алып кеткен. Кийин бирок Айжамалдын бир жакшы жерини, жакшы мындай эмесини айткым келет. Ошол ырды жаздырып атканда студияга ар бир строчкасына ака ушундай ырдап аттым эле, угунчу, мына жер туура ырдап атамбы, мына жер туура эмес болуп калбадыбы деп ушундай кайра эме ошол студияда жаздырып бүткөнчө ушун менен кайра ушул эме кылып сурап жаздырды да. Мен ошого мындай ыраазы болуп калдым да. Себеби мен көрө элекмин али баягы буга чейин эме кылган. Эми мен досторум бар. Бир досум бар, баягы Талай Кошоков деген, азыр Бишкекте турат өзү. Анан ушул акыры сени сүйдүрөмдү менен сурабай эле бир Бишкекке барып бир студияны ырдап койгон. Шеринеде отурганда чогуп ырдап койгон элем. Эми мен анын
досым жамандагым келбейт, просто Сурап өз койсоңуз, ырдап клибинде эле тартып баягы мустууга берип берген да. Анан майлы ырдаса деле мындай ырдай берсин, мен каршы эмесмин. Эми ал досум Бишкекке барсам мен баягындай акимди, губернаторду тоскондой тосуп алышат. Ага ыраазымын. Только кайрыктардан кичине баягы кеткен да, эмеличи. Туура эмес ырдап койгон да. 3-чү, 4-чү саптарда кайрыктарда. Ошого мен өзүнө эме кылсам кийин эме болуп калды. Негизи авторго баягы ырчы кайрылып эме кылып турса жакшы болот экен дейм да. Анан ушул жерден сурайын деп атам да, анан гонорар берди ушул жерден ырыңызды алган үчүн ушинтип? Жок, гонорар берген жок. Жөн эле бердиңиз. Жөн эле бердим эми. Мен алардын гонорарына деле эме эмесмин, муктаж эмесмин. Негизи ошол мен ырымды кыргыз журтчулугуна бул менин ырым эмес, мунун автору ошол киши деп айтып жүргөндөрүнө эле ыраазымын. Эми Кудайга шүгүр, мына ошончо эмгек кылган экенмин, эмгектин үзүрүн көрүп атабыз. Мындан кийин деле эми ой, ушул эмгек сиңирген могу кишинин ыры да деп жүрсө болду. Анда агай убактыбыз дагы азайып барат экен, бир сизге Карабак айылынан чоң салам дейт. Айылым жөнүндө ырдап бериңизчи. Суранчы Расуловичтин ийгилик деген эсмес билдирүүлөр бар экен. Ырдатыңызчы, аялыңызга арнап ырдап бербейсизби деген да билдирүүлөр бар экен. Буюрса, эфирибиздин аяктап баратат, бир кыскача бир дагы акыркы бир чыгармага кезек берели. Андан кийин биздин ушул көрүүчүлөрдүн арасынан эсмес билдирүүгө биз белегибиз берели. Кайсы чыгарманы аткарып келесиз? Майлы. Мындай кылайлы, мен өзүмүн аялыма Айшенин атына Бактысы сенсин үйүмдүн деген ырым бар. Аны ырдап жүрөм. Бүгүн мен сенин эфириңде ушул элик калган жаңы ырларды ырдап кетейин деп атам. Сөз түрдө эксклюзив чыгармалар жаңырат, ардактуу көрөрман. Мен Facebook баракчасында мен Азатбек Эшимканов деген бир жакшы акын, ырчы иним бар. Өзү Нарындык болот, Нарында ушул окшоп театрда иштейт. Анын акыркы күндөрү аябай мындай ыр жазуу боюнча мындай өрчүп кетти да. Мен да көп калоолорду айтып эме кылам. Ошон махабаттын илебинде баратам деген бир 3 саап ырына оон жараткан дем. Өзүмө дагы ырдап жөнөткөм. Анда бул алгачкы жолу биздин эфирибизден кетип атат. Алгачкы жол силердин эфириңерден кетип атат. Анда эксклюзив болсун, ардактуу көрөрман. Коюна махабаттын илебинде баратам. Силер үчүн болсун. Artık karar verdim ben seni, çındap seni sürgünümdü sevdim. Seni suyup bilmen için zor bakıp düşündüm göz karaştan bildim. Göz karaştan Mahabatın ile bilde baratan Sararlap ırlarımdı yaratan Seni suyup bir özüme kul aşıktıktın otun geçip baratan Aşıktıktın otun geçip baratan Karay verdim aydaya, bak camanı
şaşarım. Kullanıp beni canım tosmucu. Kulancımda ten bölüme şaşarım. Mahabattın ile binde bana seni suyu bir men üçün zor vakit. Ай баракелди, мынакей сонун жагымдуу эксклюзив чыгармаларга да көп болдуңуздар, ардактуу көрөрмандар. Эми убакыт деген ушундай экен, билинбестен биздин да убактыбыз соңуна келип жетет. Бизге өтө смс билдирүүлөр көп келди. Ошонун арасынан бирөөсүн сиз тандашыңыз керек. Кайсынысы сизге өзгөчө таасир калтыргандай, эсиңизде калды дегендей? Мен айта кетейин сизге, бул жерде азыр сиздин ырларыңызды бириктирип, ыр түрүндө, ыр сабында бизде Кызылкай шаарынан Гүлмира деген эжекебиз дагы өзгөчө смс билдирип жиберген экен. Анан калгандары каалоо тилек сизге арналган экен. Микрофонду кармап алыңыз. Кайсынысы сизге өзгөчө болду? Анда Гүлмирага эме кылайлы эми? Атайын Кызылкай шаарынан жазып аткан экен. Кызылкай шаарынан атайы эме кылыптыр. Мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эми биздин адрестикке биздин чыгармачылыкты баалап, биздин чыгармачылыкка кайра көрк кошуп, ыр-саптарды аралаштырып. Сиздин ырларыңыздан мынакей ыр окуй бериптир. 849 абонент эгер көрүп жаткан болсоңуз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда сизге биздин белегибиз Эркатай дүкөнүнөн сонун кичинекей уулуңуз болсо, мына ушул белекти алып кетсеңиз болот. Эң сонун сапаттуу белектер сизге белек катары берели. Эфирден сырткары сиз менен байланышабыз. Сизге чоң рахмат агай, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Буюрса, дагы бир рет сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Ушул элге, журтка жакшы чыгармаларды жаңыртып, ушул элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырларды жаңыртып жүрө бериңиз. Эң башкысы ден соолугуңуз болсун. Баягы ден соолук болбосо, бул нерселер каяктан болот эле. Эң башкысы ден соолугуңуз аман болуп, үй бүлөңүз менен тынч болуң. Анан ар дайым биздин эфирибизге келип туруң дейли. Чоң рахмат. Сизге дагы жуксун сыйлыктарыңыз. Жуксун. Мынтип алайын, Чоң рахмат, ардактуу көрөрман. Рахмат барыңарга. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрман, ушу менен биздин дагы эфирибиз соңуна келип жетти. Биз менен бирге болгоңуздарга чоң рахмат. Бүгүн болсо режиссерлар Нургүл Мырзахматова жана ошондой эле Эргалым Мураталиев, ал эми оператор Рыскелди Момунов, алып барган аты-жөнүм Расул Ахматов болдум. Ал эми коногубуз болсо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамаджан Козубаев болду. Келерки жума сиздер менен түз эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.